Кудайдын чакырыгы 23 октябрь. Машаяк бизге тартуулаган эркиндикте жашагыла. Бүгүн биз Кудай бизге тартуулаган чоң белеги тууралуу, эркиндик тууралуу сөз кылсак, сырттагы чектөөлөрдөн же адамдык эрежелерден эркин болгон эмес, Теңир гана бере алган ички жүрөктөгү эркиндик. Исаны тааныганга чейин биз күнөөнүн кулдары болчубуз. Биздин үстүбүздөн коркунуч, күнөөлүү сезим, соттоо бийлик кылчу, Кудайдын сүйүүсүнө бир нерсе кылуу аркылуу иштерүүбүз менен жетебиз деп ойлочубуз. Бирок Иса бизди ошол кулчулуктан бошотууга келген. Ал бизди өткөн күнөөлөрүбүз үчүн күнөөлүү сезимден бошоткон. Анткени анын курмандыгы аркылуу кечирим алдык. Биз келечектен коркпойбуз. Анткени ал өлүмдү жеңип чыкты. Куткарылууну иштеп табышыбыз керек деген түшүнүктөн бошотту. Анткени куткарылуу бекер берилет. Ошону менен бирге элчи Павыл эскерткендей, Машаяк бизге тартуулаган эркиндикте жашагыла, кайрадан кулчулуктун моюнтургун кийбегиле. Демек, биз эркиндиктен ажырап калышыбыз мүмкүн экен да. Кудай бизди сүйүш үчүн муну кылыш керек, тигини кылыш керек дегендик менен кулчулукка кайра кетишибиз мүмкүн. Күнөө кылып, кулчулукка кайра кетишибиз мүмкүн. Чыныгы эркиндик дененин эмес, рухтун жетегинде жашоо. Кудай берген эркиндиктен баш тартып, кайрадан эски чынчырлар менен байланып калгандан Кудай сактаса экен.